Эфирде күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Айтурган Сетиева. Саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Сот реформасын жүргүзүүдөгү салмактуу кадам кылмыш жаза мыйзамдарынын жаңы долбоорун иштеп чыгуу аяктады. Жыйынтыктоочу талкуу президент катышуусунда өттү. Сотторду тандоо кеңешиндеги коррупциялык схемалар көзөмөлдөөчү органдарда кызыгуу жаратышы мүмкүн. Депутаты Галина Скрипкина башкы соттук органдагы пара алуу фактыларын айтып чыкты. Бишкек мэриясы мектеп жана ооруканаларды өкмөткө өткөрүү аракетинде. Шаардык бюджет шаарды өнүктүрүүгө кетиши керек. Кол чырактар жарыгында жасалган операциянын чуулгандуу видео тасмасы боюнча энергетиктер билдирүү жасады. Алар борбор жетекчисине 3 ирет электр резервин камдоону эскертишкен. Сот реформасы үчүн керек болсо Конституцияны да өзгөртүү керек. Мындай пикирин бүгүн Алмазбек Атамбаев Ал Арчадагы отурумда билдирди. Бирок өзгөртүүлөр президенттин ыйгарым укуктарына таркабай тургандыгын кошумчалады. Өлкө башчы мындан тышкары 3 жумадан бери талкууланып жаткан кодекстердеги бир нече мүчүлүштүктөргө токтолуп, аны жоюуну тапшырды. Сот реформасы боюнча кеңеш жыйынынан Айдай Аманкулов айтып берет. Адам тагдырын чечүү кодекстердин жана мыйзамдардын соңку редакциясы талкууда. Жыйналышка катышып жаткан президент Алмазбек Атамбаев жарандардын кызыкчылыгын эске алып, сот адилеттүүлүгүн камсыздоо үчүн керек болсо баш мыйзамда дагы өзгөртүү керектигин шардына кылды. По Конституции у вас сидит. Эгер Конституцияга тиешелүү кандайдыр бир учурлар болсо, баш мыйзамдын башкы негиздөөчүсү Өмүрбек Чиркешевич менен акылдашып, сотторго тиешелүү бөлүгүн кантип өзгөртсө болот, кеңешесиңер го. Ошол эле учурда башка бөлүмдөрүнө тийишпей, Атамбаев авторитардык режимди кургусу келип жатат, же кызматында өмүр бою калгысы келип жатат деген күдүк ой болбош үчүн. Мен калайын деген оюм жок. Дайыма айтып келгендей эле өз мөөнөтүм бүткөндө кетем. Талкууга коюлган кодекстерди кынтыксыз дешке болбойт. Сын пикирлер 3 жумадан бери айтылууда. Мурдагы тергөөчү, азыркы депутат Курмантай Абдиев жазык процессуалдык кодекстин айрым нормаларына каршы. Ишти козгобой туруп, түшкөн эле арыз түштү, реестрден өткөрүп алат экенбиз дагы, андан кийин баа тергөө башталды деп кабыл алганыбыз бул туура болбой калат. Бардык нерсенин башталышы болуш керек. Ыгаягы болуш керек. Башталышы бул ишти козгоодон башталат. Эгер ушул акыбалда бара турган болсок, тергөөчүлөрдү 3 эсеге көбөйтүшкө туура келет. Жаңы кодекстерде кайра карап чыкпаса, бир эле прокурорлорду эмес, сотторду кошо көбөйтүүгө туура келет. Болгондо дагы эң жогорку инстанцияныкын. Бирок судьялардын санын арбытуу менен маселе чечилбей тургандыгын жогорку соттун төрайымы баса белгиледи. Жогорку соттун коллегиясы 5 кишиден куралат деген норма туура эмес. Мындай практика мурда деле болгон. 5 судья эмес, жогорку сот айрым иштерди бүтүндөй курамы менен караган. Бул болсо жоопкерчиликсизге алып келген. Сот реформасы боюнча кеңештин көңүлүнө ынаган мыйзамдар дагы жок эмес. Бул гумандуулук принциптеринин камтылышы. Эми колу менен жазаганын мойну менен тарткандардын жүгү жеңилдеши мүмкүн. Соттолгон деген кетпес мөөрдү алып таштоо сунушталууда. Еще у меня есть принципиальное мнение. Менин принципиалдуу пикирим бар. Адам зордуктагандардан, башчабаздардан башкасы соттолсо ага өмүр бою крест коюу керек эмес. Соттуулук алган эмес Феликс Шаршымбаевич Куловдуку деле болгон. Кийин алынып ташталды, мыйзамсыз соттолгондугу үчүн. Бирок айрым учурда чындап эле кылмыш иш үчүн эркинен ажыратылгандар бар. Мисалы, бир нече жыл мурда биздин бир нече саясатчыларыбыз бейбаштык кылып соттолушту. Соттолду деп эле эми ал 40 жаштагы жаш жигиттерге саясаттагы жолун өмүр бою бууп койгондо болбойт да. Эгер адам өзүн жакшы алып жүрсө, соттолгондугун алып ташташ керек. Албетте, мыйзам долбоорлору жогорку кеңеште дагы кеңири талданат. Өлкө башчы кодекстер келерки жылдын июлуна чейин кабыл алынса деген каалоосун ачыктады. Мыйзамдарды иш жүзүндө жүзөгө ашыруу үчүн 2016-нын эсебинен бюджеттен каражат бөлүүгө жетишүү үчүн. Мындан аркы негизги жоопкерчилик сот реформасы боюнча кеңешке мүчө депутаттарга жүктөлөт. Дал ушул эл өкүлдөрү мыйзам долбоорлорун жогорку кеңешке алып чыгып коргошот. Эл өкүлдөрүнүн бардыгы эле юрист эмес экендигин эске алганда 7 ири документтен ар бир долбоорун түшүндүрүп, кемчиликтерди бирге жоюу деген чоң түйшүк турат. Айдай Аманкулова, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Сотторду тандоо кеңешинде коррупциялык көрүнүштөр орун алууда. Бул тууралуу айрым депутаттар жана эксперттер белгилешүүдө. Мындан улам кеңешти жоюу керек дегендер да бар. Сотторду тандоо кеңешинде коррупциялык иштер кайсыл очолордо болушу мүмкүн? Самат Качкынов кененирээк.
$35.000 менен сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү болсо болот экен. Мындай билдирүүнү депутат Галина Скрипкина күн мурун парламенттик жыйында билдирип чыкты. Айтымында эл өкүлүнүн кызы ага талапкерлигин көрсөтүп, бирок орундар сатылып жатканын угуп документтерин кайтарып алган. Не глупый человек, и нечего было там бегать за нее что-то просить. Пройдет, не пройдет. Кызым курстардан өтүп, юридикалык жактан даяр болчу. Сынактын 2 баскычынан өткөн. Үчүнчүсүндө документтерин алып алган. Анткени орундар $35.000 сатылып атканын ага айтышкан экен. Кеңештин мүчөсү деле талапкерлер 2-3 күн эрте белгилүү болорун ага жашырган жок. Сотторду тандоо кеңешиндеги коррупциялык көрүнүштөр бар деп айтууга негиздер бар дешет талдоочулар дагы. Биринчиден, кеңешке мүчөлөрдү тандоо эч качан ачык өтпөйт. Ушундан улам ишенимдүү түрдө мында чоң коррупциялык тобокелчиликтер бар десе болот. На сайте Жогорку кеңеш, на страничку того или иной. Жогорку кеңештин сайтын ачып, фракциялардыкын карасак болот. Кимдер талапкер болуп жатканын. Бирок фамилиядан бөлөк эч нерсени көрүүгө болбойт. Бир дагы маалыматты таппайсың. Кандай тандалат, кимдер талапкерлигин көрсөтсө болот, эч жеринде жазылган эмес. Ушундан улам сотторду тандоо кеңешин тандоо бирөөнүн чөнтөгүн толтуруу үчүнбү деген суроо жаралат. Бул сөздөрдү юридикалык илимдердин доктору Кайрат Осмоналиев да тастыктайт. Анткени Кыргызстандын юристтер ассоциациясы бул кишини кеңешке талапкер катары сунуштаган. Бирок ага парламентке чакырык келбей, атүгүл документтери да каралган эмес. Болбосо баш мыйзамда сотторду тандоо кеңешинин бир бөлүгүн жарандык коом сунуштайт деп жазылган. Туда прошли люди, у которых Мисалы ал жака кимдер өтүштү? Юридикалык фирмалары барлар. Мурда кеңешке мүчө болуп, ыз учуу менен чыккандар кайра эле келишти. Кыскасы бул акча өндүрүүчү жай гана болуп калды. Ыз учуулар менен коштолсо да иштеп атат. Президенттер райондук сотторду тандоодо ишенбөөчүлүк көрсөткөн тандалган талапкерлерге карата. Белгилүү болгондой, кеңешке талапкерлер депутаттык фракциялардан өтөт. Депутаттардын колдоосун алуу үчүн Нурипа Муканованын айтымында ар бир фракциянын өзүнүн ставкалары бар. Бирок алардын суммаларын айым ачыктаган жок. Какая сумма, я сейчас не могу озвучить, но то, что есть какие-то ставки. Бул ставкалар бар экенин билем, бирок канча экенин тилекке каршы айта албайм. Бул сумма сотторду тандоо кеңешине өтүү үчүн депутаттардын добушун алууга берилет. Ал эми кеңешке өткөн адам иштеп баштаганда ал акчаны кайтаруу аракетин көрөт. Башкалардан ала баштайт. Ушинтип толук кандуу коррупциялык схема түзүлөт. Талапка ылайык таза сотторду тандайбыз дегендер тандалып жаткандардан дагы таза болушу керек. Тилекке каршы андай болбой жатат дешет талдоочулар. Демек жүктөлгөн вазыйпаны так аткарбаган сотторду тандоо кеңешинин кереги бар беле деп суроо салгандар да бар. Самат Кашкынов, Андрей Заверухин, 5-канал. Жер үй алтын кеніне болгон баштапкы баа $100 миллион түзмөкчү. Бул туурасында бүгүн сынакты өткөрүү боюнча комиссиянын алгачкы жыйынында белгилүү болду. Анын курамына жогорку кеңештин, өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кирди. 3 аптанын ичинде комиссиянын мүчөлөрү сынактын эрежелерин иштеп чыгышмакчы. Жыйын туурасында кененирээк Жибек Бегалиева. Аукционду өткөрүү шарттарын иштеп чыгуу үчүн комиссияга 1 айга жакын убакыт бөлүнүп берилген. 9 ноябрда долбоор өкмөткө өткөзүлүп берилиш керек. Жер үйдү иштетүүгө лицензияны алуу үчүн эрежелер бекитилген соң алтын кенге сынак жарыяланат. Комиссияда мынчалык кыска мөөнөттө жетишүү мүмкүн дешет. Конкурстун катышуучуларына болгон негизги талаптар мурдагы ойдон калган. Условия конкурс. Бул сынактын шарттары былтыркы сынактан көп деле айырмаланбайт. Талаптардын 99% өзгөрүүсүз калды. Айрым техникалык жактар гана өзгөрүп, эң маанилүү баштапкы баа өзгөрдү. Кен байлыкты колдонуу үчүн мамлекет $100 миллион талап кылууда. Бул эски баадан 3 эсе арзан. Эске салсак, былтыр жарыяланган сынак инвесторлордон арыз түшпөгөнүнөн улам үзгүлтүккө учураган. Бул ирет мурунку каталар эске алынып, аукцион сөзсүз өткөрүлөрүнө Дүйшөнбек Зилалиев толук ишенет. Жергиликтүү тургундар үчүн социалдык пакет тууралуу келишим түзүлүп, облустук өнүгүү фондуна каражат төгүү шарты каралган. Мектеп, спорт комплекс, клуб, ушундай маселелер бар. Тем более бүгүнкү күндө ал жерде айыл чарба продукциясы, картошка, жана башка ушундай эмелердин баары өндүрөт. Сбыт жок. Эл эч жака сата албайт. Ошондуктан өндүргөн продукциясын хотя бы тиги жер иштеп калса ошо жака алса деген мненияларды көтөрүшүп атат. Ал эми алтын кеңине жакын жерде жайгашкан Бекмолдо айылынын тургундары комиссиянын ишине катышуу талабын коюшкан. Талкуунун катышуучуларынын көпчүлүгү демилгени колдоп беришти. Талас районунун 12 тургуну сынактын шарттарын иштеп чыгууга кошулуп, өз дооматтарын жаңыртышмакчы. Ошо эл менен жеринде жүрүп, эл менен
туруп алар ошолорго көрүп түшүндүрүп берет да. Бул жерде эч кандай нема бар. Мен суранар элем дагы өкмөткө, премьерге дагы кошумча ушул сиздердин атыңыздардан, биздин атыбыздан жазалы дагы бир айдын ичинде алар толук менен иштеп берип койсо эч нерсе деле болбойт. Көпчүлүк добуш менен Талас районунун 12 тургуну комиссиянын жумушуна катышмай болду. Жергиликтүү тургундар сынактын шарттарын аныктоого катышпаса дагы аукциондун жеңүүчүсүн тандоодо добуш берүү укугуна ээ болушмакчы. Жибек Бегалиев, Азат Ынтымаков, 5-канал. Экологтар климаттын глобалдык өзгөрүүсүн жана анын кесепеттерин кайрадан талкууга алышууда. Окумуштуулар тегерек столдо абанын температурасынын жогорулашы бүткүл дүйнөлүк маселе экендигин белгилешти. Мындан Кыргызстан да четте калган жок. Абанын дүйнө жүзү боюнча ысышы мөңгүлөрдүн эришинин негизги себеби болууда. Акыркы 10 жылда алардын саны кескин азайып кеткен айтылат. Окумуштуулар өлкөбүздүн суу байлыктарынын келечеги жана аларды сактоонун жолдору боюнча эмнедешүүдө кийинки сюжетте. Суу ресурстары Кыргызстандын башкы байлыгы. Муну ар кайсы деңгээлде айтышууда. Бирок бардык эле байлыктар сыяктуу сууда түгөнөт. Кыргызстандын мөңгүлөрү өтө тездик менен эрип жатат деп окумуштуулар азыртан коңгуроо кагып жатышат. Акыркы 50 жылдын ичинде эле республикадагы мөңгүлөрдүн 4/1 бөлүгү эрип жок болду. 1977 года по 1977 жылдан 2000 жылга чейин гана республикабызда мөңгүлөрдүн 22% эрип кетти. Бул 2000ден ашуун мөңгү. Көбүнчөсү кичи мөңгүлөр. Божомолдорго ылайык 2050 жылга карата кичи мөңгүлөрдүн баары эрип бүтөт. Хан Тенгри тараптагы ири мөңгүлөр гана калат. Мындай олуттуу маселеде жогорку кеңештин депутаттары да четте калбады. Жыл башында эле эл өкүлдөрү тобу ага байланыштуу мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Документке ылайык мөңгүлөргө жакын жерлерде ген казууга тыюу салынат. Бирок эксперттер бул мыйзам долбоор өлкөнүн суу байлыктарын коргоодон да Кумтур алтын казуучу ишканасына каршы иштелип чыкканын айтышууда. Ал жерде Давыдов мөңгүсүнүн карьерге түшүп жаткан бөлүгүн башка жерге которуп туруу керек экени белгилүү эмеспи. 2005 года они уже 2005 жылдан бери алар 74 миллион тонна мөңгүнү которушкан. Демек биз Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жоготтук. Келечекте 2026 жылга чейин алардагы 174 миллион тонна мөңгүнү башка жерге которууну көздөп жатышат. Бул мөңгүлөрүбүздүн 70-80%-ынан ажырайбыз дегендикке жатат. Экологтор депутаттын мындай пикирине кошулбайт. Тоодой көлөмдөгү мөңгүнү жок кылуу адамга оңой отурбайт. Давыдов мөңгүсүнүн карьерге түшүп жаткан бөлүгүн башка жерге которуп гана коюшат. Башкача айтканда жайгашкан жерин өзгөртүшөт. Ал эми депутаттын пикиринде дагы бир жок болуп кеткен Лысый мөңгүсү карьердин башка бетинде жайгашып, тоо-кен иштер ага таасирин тийгизбейт. Анын үстүндө экологтор белгилегендей, Кумтөрдүн тегерегиндеги эки мөңгүнүн жалпы суу ресурстарындагы орду өтө көтөрмөлөнүп айтылат. Мөңгүлөр жөнүндө мыйзамы боюнча бүтүм чыгарган иштөө Нарын дарыясында Давыдов мөңгүсүнүн үлүшү 0,9% экенин аныктап чыкты. Өлкөбүз тандай турган эки гана жол бар. Же алтын казуучу ишканадан түшүп турган миллиарддаган кирешеге, же Нарын дарыясындагы 9% сууга артыкчылык бериш керек. Кумтөр үчүн мөңгүлөр аймагында иштеп жаткан бирден бир компания болууда. Анын үстүндө мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, келечекте бардык ген казуу иштерде тиешелүү болмокчу. Алардын катарында көптү үмүттөндүргөн жер үйгөнү дагы кирет. Эти компании вносят... Тоо-кен компаниялары биздин республикалык бюджетибизге абдан чоң көлөмдөгү каражаттарды берүүдө. Биз мыйзамда Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыктары дагы эске алынуусун суранганбыз. Учурда өлкөбүздүн экономикасы кубаттуу, күчтүү деп айта албайбыз. Мындан улам учурда бул шарттарды эске алууга мажбурбуз. Тоо-кен тармагы өлкөнүн жалпы дүң өнүмүнүн 1/10 бөлүгүн камсыз кылып, жалпы өндүрүштүн 40%-ын түзөт. Бул көрсөткүч көбүн эсе Кумтур ишканасынын эсебинен түзүлөт. Мөңгүлөр боюнча мыйзам күчүнө кире турган болсо, компания же жумушун токтотушу керек болот, же өзүн актабай турган алтынды жер астында казуу ыкмасын өтөт. Эки учурда тең республика каржылык жоготууларга туш болору анык. Бирок бюджет түптөөчү ишканадан түшкөн миллиарддаган каражаттын орду кантип толукталат деген маселени айрым саясатчылар көңүл сыртында калтырып коюшат. Казакстан Кыргызстанга 1 миллиард киловатт-саат электроэнергияны 1 киловатт-саатына 6 центтен төмөн эмес баада жеткирет. Бул туурасында журналисттерге премьер-министр Жомарт Отурбаев билдирди. Анын айтымында сүйлөшүүлөр уланууда, бирок 400 миллион киловатт-саатты сугатма алымдагы сууга алмаштырып берүү тууралуу принципиалдуу макулдашуу жетишилди деп билдирет 24 KG агенттиги. Аны менен бирге өкмөт башчысы импорттолгон электроэнергиясынын жогорку баасына байланыштуу Кыргызстандын керектөөчүлөрүнө тариф жогорулаарын моюнга алды. Ага улай премьер-министр эгер кышында электроэнергиянын тартыштыгы сезилсе, чектөөлөрдү киргизүүгө туура келерин билдирди.
Энергетиктер жүрөк хирургия түштүк аймактык илимий борборунун башчысынын 3 рет ооруканада электр өчүп калуу тобокелдиги тууралуу эскерткен. Бул туурасында бүгүн энергетика министрлигинин статс катчысы Батыркул Баятов вечерний Бишкек интернет басылмасындагы борбор жетекчиси Калдарбек Абдраманов кол чырак жарыгында өзү операция жасаганы чуулгандуу видео тасмага комментарий берип жатып билдирген. Операциядан кийин ал бул видеону Facebook'тагы өз баракчасына жайгаштырган. Энергетика министрлиги жетекчиликке оорукананы резервдик электр менен камсыздоо тууралуу бир нече көрсөтмө берилгенин белгилешет. Бишкек мэриясы борбордук оорукана, мектеп жана бала бакчаларды саламаттыкты сактоо жана билим берүү министрликтерине өткөрүү аракетин улантууда. Анан ага жараша аларды республикалык бюджеттен каржыланышын. Бул туурасында бүгүн вице-мэр Айгүл Рыскулова билдирди. Кала бийликтегилери антпесе казына каражатынын басымдуусу айлык маяналарды эле жапканга кеткенин айтышат. Айгерим Жаныкул кызы айтып берет. Борбордун бюджети быйыл 7 миллиарды түшсө, мунун 4 миллиарды шаардын ыйгарым укугуна кирбеген беренелерге жумшалат. Тактап айтканда, саламат сактоо, бюджеттик мекемелерде иштегендердин маянасын төлөп берүүңдү. Мында сырткары социалдык коргоого, маданият, спорт жана коомдук уюмдарга да каражат сарпталат. Ушундан улам шаардын эң зарыл деген көйгөйлөрүнө акча жетпей калып жатат. Башынан туура эмес болуп калган. Бүгүн Бишкектин өнүгүшүнө акча калбай, бүт ошол социалдык сферага кетип аткан болуп атат. Эгерде биз айтып атабыз, ушул эки эле системаны мамлекеттик милдетти өзлөрүнө ала турган болсо, биздин бюджетте бир 3 миллиардка жакын акча калат. 3 миллиардка мен ойлойм абдан чоң иштерди жасаса болот. Бул эң биринчи шаардын өнүгүүсүнө жөнөтөбүз. Мына бүгүнкү күндө жолдор маселеси, свет берүү маселеси, мусор маселесин өзүңөр билесиңер. Андыктан жергиликтүү маанидеги маселелер шаардык бюджеттин эсебинен чечиле баштагандан шаардын өнүгүүсү аксап калууда. Вице-мэр Айгүл Рыскулованын айтымында, ансыз деле шаардын бюджети чакан болуп турган кезде жыл сайын ушул чөйрөлөрдү каржылоо барган сайын кыйындап баратат. Буга чейин республикадан жумшалсын деген сунуш качан ишке ашат, азырынча белгисиз. Биз азыр Министерство финансов менен өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, токтомду даярдадык. Ушул саламат сактоо системасындагы мамлекеттин милдеттерин республикалык бюджетте алыш керек деп. Анткени бүгүнкү күндө 62% Бишкек шаарынын бюджети ушу социалдык камсыздоо маселелерине кетип атат да. Учурда эң көп каражат талап кылган тармактардын бири медицина. Алсак акысыз кызмат көрсөтүүлөргө каражат Бишкектин бюджетинен каралган. Мында сырткары керек болгон медицина жабдыктарын сатып берүү да мэриянын мойнунда. Шаардык бюджеттен сарпталып жаткан көпчүлүк каражаттар дагы билим берүү тармагына жумшалат. Эксперттердин айтымында, дароо эле республикалык бюджетке которуу азыр мүмкүн эмес. Анткени азыркыдай каржылоо шартында мугалимдердин айлык акысын таратуу үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн дешет. Борбор казынадагы каражаттын кызмат акыларга эле коротулушу жакынкы жылдарда Бишкектин келбетине терс таасир эттерин адистер белгилешет. Вот в городе Бишкек они сейчас как шаар калкынын саны жыл сайын өсүүдө, муну менен бирге керектөөлөр да көбөйүүдө. Бирок бюджет ошол эле бойдон калууда. Андыктан ушул бойдон маселе чечилбей калса, барган сайын калаанын өнүгүп өсүүсү туурасында кеп кылуунун кажети жок болуп калат. Андан көрө 2-3 жылдын ичинде жогоруда каржыланып жаткан тармактар тиешелүү министрликке өткөрүлүп берилиши керек. Андыктан шаардын бюджет саясатын чечүү тездетилиши керек дешет эксперттер. Болбосо муниципалдык турак жайлардын курулушу, транспорт маселеси, жол, жарыктандыруу, тазалык боюнча маселелер ачык бойдон калууда. Шаардык мэрия өзүнө жүктөлгөн тапшырма жарандарга сапаттуу муниципалдык кызмат көрсөтүүсүн жөндөп алышы керек деп айтылат. Айгерим Жаныкул кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн социалдык коргоо жана профсоюздар кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик күнү менен куттуктады. Анда социалдык коргоо кызматкерлери майыптардын, кароосуз калгандардын ар бирине камкордук көрсө, профсоюздук уюмдар элибиздин турмушун жакшыртуу, эс алуусуна шарт түзүү иштерин жүргүзүп келишүүдө. Социалдык коргоонун натыйжалуу жана адилеттүү системасын түзүү үчүн бардык таламдаш тараптардын 2015-2017 жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү программасынын долбоорун иштеп чыгуусун жана профсоюздук уюмдар жарандарыбыздын таламдарын коргоого коллективдик сүйлөшүүлөрдүн мындан да натыйжалуу пайдалануусун максатка ылайыктуу деп эсептеймин деп айтылат. Ошондой эле өлкө башчысы ушул майрам күнү бардыгыңыздарга чың ден соолук, бакыт таалай жана жакшылыктарды каалайм деген тилектерин билдирген. Ош шаарында жаш искусство өнөрлөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Андагы композициялар студенттерге жана мектеп окуучуларына таандык. Жаш сүрөткерлердин көргөзмөсү түштүк калаада 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. Кененирээк кабарчыбыз Динара Касымованын материалында. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 жума бою каалоочуларды кабыл алат. 2 жума бою 2 ж
Кагаз бетине түшүрүлгөн кооз жаратылыш, айыл турмушундагы көз ирмемдер жана Ош шаарынын көрүнүктүү жерлери, каладагы эстеликтер, тарыхый жайлары бүгүнкү көргөзмөдөн орун алды. Ага ар кандай авторлордун 300дөн ашуун эмгектери сунушталган. Көрүүчүлөрдүн сынына коюлган эмгектер негизинен жаш таланттардын колунан жаралган. 12ден 30 жашка чейинки сүрөт сүйүүчүлөрүнүн көз карашын чагылдырган композициялар, жаштардын живопись, скульптура, компьютердик анимация, улуттук буюмдар жана башка түрдүү жанрдагы эмгектери. Сүрөттү 2014-жылдын июль айынан баштаган. Фотоаппарат алгандан элечи баштаганга бир 4 ай 5 айдын жүзү болуп калды. Мен көбүнчө бул жаш балдарды тартканга кызыгам. Анан ошондой эле адамдарды тартканга кызыгам. Жаш балдарды тартканга бул өзүнчө башкача да, алардын кыймыл аракети башкача болот да, мындай. Чоңдордукуна караганда мындай чыныгы болот, жасалмачылык жок болот да. Салттан сырт каралмайбыз көпчүлүк учурда. Келечектеги дизайнер Аида Закир кызы бул эмгегин табигый материалдар менен жасады. Ал жөнөкөй гана мата бетин түрдүү тасмалар менен кооздоп чыгарма жараткан. Оңой көрүнгөнү менен эмгектин эскизин түзүп даярдоо үчүн жаш дизайнердин 2 айдай убактысы сарпталды. Жакшы эле ой максаттар бар. Ушундай жакшы бир иш-чараларды уюштуруп, же болбосо бир өзүнчө жеке, же болбосо көпчүлүктөр менен биргелешип иштеп, ушундай көптөгөн мындай кандайдыр бир адамзатына жакшы мындай жетиктүүлүктүү кылып көптөгөн нерселерди жасаганга тилек ой максаттар бар. Өзүнчө ушинтип отдельно бир мындай кылып музей или Бүгүн музейге баш баккан көрүүчүлөр сүрөтчүлөрдүн эмгегине, түрдүү экспозицияларга кызыкты. Ой чабытын, көз карашын айлана чөйрө менен айкалыштырган таланттардын эмгектери музейдин конокторунда кош көңүл калтырган жок. Бул жерде иштерди көрүп аябай таң калдым. Бул жерде жакшынакай эле сүрөттөр 15 жаш, 14 жаштагы эле жаш эле балдар аткарган иштерди көрүп аябай сүйүндүм. Уюштуруучулар белгилегендей, көргөзмөнүн максаты көмүскөдө жүргөн жаш таланттарга көңүл буруу, алардын эмгегин коомчулукка жарыялоо. Кыл калемгерлердин эмгеги 2 жума бою Сулайман-Тоо тарыхый археологиялык музейинде көрүүчүлөрдүн сынына коюлат. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Күндөмү бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. 5-каналдын жалпы жамааты сиздерге алдыдагы дем алыш күндөрү жагымдуу жана ийгиликтүү өтүшүн каалайт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн. Азамат, менеджер, Макс, тоо лыжасынын фанаты, Мурат саунага барууну жакшы көрөт. Бирок бар үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң бар өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост ооруну, жайсыздыкты азайтып, зара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн.